Садыр Жапаров Казакстанга келди. Кимдер кантип тосуп алды? Нур-Султан эл аралык аэропортундагы флагштокто Кыргызстан менен Казакстандын туулары илинген килем төшөлүп бардак кароо тизилип турат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров мамлекеттик сапар менен Казакстанга келди. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Нур-Султан аэропортунан Жапаровду Казакстандын премьер-министринин орун басары, тышкы иштер министри Мухтар Төлөберди, энергетика министри Нурлан Нугоев жана Нур-Султандын акими Алтай Кургенов тосуп алышты. Флагштокто Кыргызстан менен Казакстандын туулары илинген килем төшөлүп бардак кароо тизилип турат. Мамлекеттик сапардын алкагында Жапаров Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен жолугуп кызматташуунун маселелерин талкууламакчы. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын делегациясынын атынан казак тараптын жылуу тосуп алганына ыраазычылык билдирди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров мамлекеттик иш сапарынын алкагында Казакстандын өлкө башчысы Касым-Жомарт Токаев менен жолугуп эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле биргелешкен өз ара алаканын мындан аркы келечегин талкуулады. Бул тууралуу мамлекет жетекчинин маалымат кызматы билдирүү таратты. Эскерте кетсек, мамлекеттик сапар 2 март күнү башталып 2 күнгө созулмакчы. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровду мамлекет башчысы кызматына шайланышы менен дагы бир жолу куттуктады. Андан соң тарапты мындан аркы алакалардын негизги багыттарын аныкташканын, диалогду бекемдөө боюнча пикир алышкандыгын айтып, тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канааттанганын белгиледи. Токаев өлкөлөр ортосунда өз ара алгылыктуу чечимдерди табууга мүмкүн болбой турган маселе жок экендигин кошумчалады. Тескерисинче, биз өз ара аракеттүүнүн ар кандай аспектилерин кароого ыкчам жана конструктивдүү мамиле жасоо ниетибизди билдирдик, деди президент. Касым-Жомарт Токаев Казакстандагы өнөктөштүк жана союздаштык мамилелерди ар тараптуу тереңдетүү багытында бекем турарына ишендирип, Кыргыз менен Казактай жакын эл жок экендигин баса белгиледи. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын делегациясынын атынан казак тараптан жылуу тосуп алгандыгына ыраазычылыгын билдирди. Мамлекет башчысы болуп шайлангандан кийин биринчилерден болуп Касым-Жомарт Токаевдин куттуктагана токтолуп, боордош казак элинин колдоосу Кыргызстан үчүн өтө маанилүү экендигин айтты. Жапаров эгемендүүлүк жылдарында өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу мамилелердин бекем пайдалуу түптөлгөнүн жана кызматташуунун жогорку деңгээлинде жетишилгенин, Казакстан жакынкы коңшу эле эмес, Кыргызстандын маанилүү стратегиялык өнөктөшү экендигин баса белгиледи. Эки элдин кылымдарды карыткан биримдиги мындан ары да чыңдала берерине ишеним артып, конструктивдүү диалогторду улантууга даяр экенин билдирди. Коронавирус пандемиясы маалында Кыргызстандын жарандарына жардам көрсөтүүдө биринчи кезекте алардын башка мамлекеттерден өз мекенине кайтып келүүсүнө көмөк көрсөтүү маселелеринде эки өлкө ортосунда конструктивдүү кызматташуунун оң тажрыйбасы калыптангандыгын кошумчалады. Президент Садыр Жапаров бүгүнкү сүйлөшүүлөр эки өлкө ортосундагы мамлекеттер аралык мамилелерди өнүгүүнүн жаңы сапаттуу баскычына көтөрөрүнө, Кыргыз-Казак стратегиялык жана союздаштык алакасы мындан дагы тереңдеп кеңейе тургандыгына бекем ишенерин билдирди. Бул Ак-Назар Ньюс KG. Садыр Жапаров Владимир Путинден алган белегинин сүрөтү. Орусия элинин башчысы Владимир Путин кесиптеши Садыр Жапаровго өз белегин берди. Бул тууралуу өлкө башчынын Telegram баракчасына жүктөлдү. Владимир Путин Садыр Нуркожоевичке баалуу металлдар менен кооптолгон кылыч белек кылган. Президенттик протокол кызматы белектерди дайыма кылдаттык менен ойлонуп, аны ар бир персона үчүн тандап эрте эле камдашат. Эки өлкө президенттеринин бири-бирине курал бериши чоң жана тарыхый мааниге ээ деп билдиришти басма сөз кызматынан. Ал эми президент Садыр Жапаров дагы Орусиянын президенти Владимир Путинге кылыч белек кылган. Баткендеги тактал элек аймакта чуу чыгып келе жаздады. Кыргызстан менен Тажикстандын 15 жараны чогулган учурда аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Абал туруктуу. Баткен облусуна караштуу Лейлек районундагы интернационал айылында кыргыз-тажик чек арачыларынын өкүлдөрү жолукту. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, анда интернационал айылынын тургуну жүргүзгөн чарба иштери талкууланган. Кыргызстандын жараны тактал элек аймакка жакын жердеги үйүнө атайын техника алып келип, жерди түздөй баштаган. Бирок анын аракетине коңшу өлкөнүн тургундары нааразы болуп, тактал элек аймактын шарттуу линияга Кыргызстан менен Тажикстандын 15 жараны топтолгон. Чуу чыгып кетүү коркунучун алдын алуу максатында жерине чек ара кызматынын өкүлдөрү барган деп айтылат маалыматта. Учурда чек ара аймагында жашоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Абал туруктуу. Номанжан Аркабаев чыныгы мекенчил Садыр Жапаровдун талапкерлигин Нобель сыйлыгына көрсөтсөк эмнеге болбосун. Садыр Нуркожоевич өзүнүн адам укугун коргоо, мыйзамдуулукту камсыз кылуу багытындагы талбаган аракеттери үчүн Нобель сыйлыгына татыктуу экендиги талашсыз. Бул тууралуу саясий доцент, милициянын полковниги Номанжан Аркабаев өзүнүн кыргыз элине болгон кайрылуусуна билдирди. Садыр Жапаров жана Нобель саясий диссидент, милициянын полковниги Номанжан Аркабаевдин кайрылуусу. Урматтуу мекенчилдер, акыркы мезгилдеги кээ бир көйгөйлөргө карабастан
карабастан өлкөбүз акырындык менен болсо да оңолууга багыт алгандыгы, бизге карата башка мамлекеттердин позитивдүү мамилесинен күчөп баратышы чындык. Бул өлкөдөгү коррупцияга каршы принципиалдуу күрөштүн күчөп баратышы, саясий куугунтуктун токтолушу жана башка көрүнүштөр далил боло алат. Мына ушул прогрессивдүү көрүнүштөрдүн демилгечиси президентибиз Садыр Жапаров экендиги талашсыз. Ал мамлекетибизде мыйзамдуулукту орнотуу, адам укугун коргоону күчөтүү багытында соңку 15 жылдай мезгилдин ичинде башына түшкөн тозоктун оор тийрүү жанчыдагы сыноолорунан карабастан, куугунтукта жүргөндүгүнө, чимкирик Атамбайдын түрмөсүндө отургандыгына карабастан бул багыттагы күрөштүн башында туруп келди. Бир кезде адам укугун коргоого өз өмүрүн арнаган 1992-жылы апартеид режимин кулатууга жетекчилик кылган, кийинчерээк ЮАРдын президенти болуп шайланган Нельсон Мандела 1994-жылы адам укугун коргоодогу салымы үчүн Нобель сыйлыгы ыйгарылган. Садыр Нуркожоевич да Мандела баскан жолду басып өткөндүгү көрүнүп турбайбы? Бизде кыргыз коомчулугундагы прогрессивдүү күчтөр чындыгы мекенчил Садыр Жапаровдун талапкерлигин Нобель сыйлыгына көрсөтсөк эмнеге болбосун? Садыр Нуркожоевич өзүнүн адам укугун коргоо, мыйзамдуулукту камсыз кылуу багытындагы талбаган аракеттери үчүн Нобель сыйлыгына татыктуу экендиги талашсыз. Урматтуу мекенчилдер, келгиле ушул демилгени колдоп бериңиздер жана аны ишке ашырууга биргелешип аракет кылалы, деп жыйынтыктады ал. bulaqnazarnews.kg. Резолюция. Райымбек Матраимовдун 15 миңден ашуун тарапташтары Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго кайрылуу жөнөттү. Төмөндө резолюциянын тексти толугу менен. Бүгүн Райымбек Матраимовдун 15 миңден ашуун тарапташтары жана тынчтык митингинин катышуучулары Кыргызстандын жөнөкөй жарандары элдик адилеттүүлүктү каалоо менен биздин өлкөбүздүн ийгиликтүү жана жарык келечегине умтулуу менен Кыргыз Республикасынын конституциясы жана мыйзамдарына таянып, ошондой эле жөнөкөй Кыргыз элинин басымдуу бөлүгүнүн колдоосуна ээ болгон Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго кайрылуу жасап төмөнкү резолюцияны кабыл алдык. Биринчи, эл уулу Райымбек Матраимовго боштондук берилсин. Экинчи, тергөө астында болгон кыргыз эли уулу Райымбек Матраимов үчүнчү күчтөрдүн Азаттык медиа, Club.kg жана башка маалыматтык агенттиктердин жакшы уюшулган аракеттеринин жана башка саясий максаттарына жетүүнүн жабырлануучусу болуп таанылсын. Үчүнчү, биздин өлкөбүздүн жетекчилигине Ош облусунун Кара Суу районунун 40 миң адам жашоочуларын кыргыз эли уулу Райымбек Матраимовду колдоо, бошотуу жана ага адилеттүү мамиле кылуу жөнүндө кат түрүндө кайрылуусу жеткирилсин. Төртүнчү, биздин өлкөбүздүн жетекчилигине Райымбек Матраимовду колдоо 5 миң адам өз ыктыяры менен Бишкек шаарында тынчтык митингин уюштуруу тууралуу чечими жана көрсөтүлгөн 5 миң адамдын келип катышуусу билдирилсин. Өлкөбүздүн расмий бийлиги демократиялык баалуулуктары менен жамыган, расмий түрдө кээ бир батыш мамлекеттеринин өкүлдөрү менен каржыланган жана колдоого алынган Кыргызстандын чет өлкөнүн кызыкчылыгын көздөгөн массалык маалымат каражаттарынын өкүлчүлүктөрүн кыскартууну карап чыгууга чакырылсын. Алтынчы, биздин өлкөбүздүн жетекчилигинин расмий бийлигине батыш жана үчүнчү күчтөр тарабынан каржыланган маалыматтык агенттиктер Кыргызстандын ички иштерине кийлигишүүсүн жана алдын ала өзүнүн өкүлчүлүктөрү аркылуу сотсуз жана тергөөсүз биздин жарандардын күнөөлүүлүгү тууралуу аныктама берүүсүн токтотуу тууралуу кайрылуусу талап кылынсын. Жетинчи, биздин өлкөбүздүн тынчтыгын, каада салтын, динин туруктуу болуп келе жаткан өнүгүүсүн бузууга максатталган Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар, ЛГБТ сыяктуу уюмдардын тынымсыз митингдерин уюштуруу, өткөрүүгө бөгөт коюусун жана жол берилбесин. bulaqnazarnews.kg.